Саламатсыздарбы окуучулар? Саламатсызбы. Отуруңар. Бүгүнкү сабакка даярсызбы? Ооба. Анда эмесе балдар, окуу куралдарды, китеп дефтерлериңерди алып, бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Балдар, маанайларыңар кандай? Жакшы. Анда балдар, бүгүнкү сабагыбызды жагымдуу маанайда, жемиштүү болсун деп, бири-бирибизге жакшы каалоо тилектерибизди айтып алалы. Балдар, анда мен силерге алтын элементинде баалуулукту каалаймын. Мен темирде бекемдикти каалайм. Суудай тунуктукту каалайм. Кышкылдектей тазалыкты каалайм. Күмүштөй жылтырактыкты каалайм. Алмаздай сулуулукту каалайм. Натрийдей активдүүлүктү каалайм. Азаматсыңар. Анда биз бири-бирибизге жагымдуу маанай тартуулап алдык. Балдар, биз ар бир сабагыбызды алтын эреженин негизинде өтөбүз. Анда бүгүнкү сабагыбызда дагы биз алтын эрежени пайдаланып алалы. Биз бүгүнкү сабагыбызда алтын эрежени пайдаланып алалы. Кайсыл алтын эреженин негизинде өтөбүз? Нурайым. Кол көтөрүп жооп берүү. Убактысын алуу. Бири-бирине тоскоолдук болбоо. Сабакка активдүү катышуу. Убакытты туура пайдалануу. Сабагыбызда ушул алтын эрежелердин негизинде өтөбүз. Балдар, анда бүгүнкү сабагыбызда биз рандом оюн аркылуу эки топко бөлүнүп алалы. Кана, экранды карайбыз дагы, өзүңөр кайсыл топто болсо, биринчи топтогулар биринчи топко келебиз, экинчи катардагы окуучулар экинчи топко келип бөлүнүп алалы. Анда балдар, топко бөлүнүп алдыкпы? Ооба. Анда балдар, топтогулар өзүңөргө жагымдуу болгон дебизди, урааныңарды коюп алсаңар болот. Биринчи топто силер өзүңөргө кандай уран пайдаланасыңар? Билимдүүлүккө тийген жагат. Азаматсыңар. Экинчи топтогулар Алдыда болуу. дайым алдыда болуп, сабакта баардык нерседе активдүү катышабыз. Балдар, анда мен силерди баалоо менен тааныштырып коеюн. Бүгүнкү сабагыбызда жекелик жана топтор менен иштейбиз. Мен силерге төмөндөгүдөй бүгүн силерди сабакта мен чүкөлөр менен баалайын деп чечип атам. Алдыңарда сыр сандыктар турат. Жооп бергенде окуучулар өзүңөр баалайсыңар жана топту баалайсыңар. Ошондуктан бул чүкөлөрдү өзүңөрдүн ар бир жооп бергенден кийин бул чүкөлөрдү өзүңөрдүн сыр сандыгыңарга топтоп барасыңар. Анда балдар, логикабызды ойготуу максатында биз эки сүрөт бир сөз оюнун ойнойбуз. Экранга көңүл бурабыз балдар. Бул жерде эмненин сүрөтүн көрүп атасыңар? Нурайым. Реакция. Реакция. Азаматсың. Кийинки оюнга көңүл бурабыз. Эмнени көрүп атабыз? Гүлнур. Химикат. Химикат. Азаматсың, отура коебуз. Бул жерде эмнени көрүп атасыңар? Ички орбитал. Орбитал. Азаматсың. Кийинки сүрөткө көңүл бурабыз. Ким жооп берет? Электрон. Электрон деген сөз болду. Азаматсыңар. Балдар, бүгүн биздин сабагыбызга коноктор келип калыптыр. Бул коноктор кимдер экендигин тапкачы. Анда бул жакка топтон экиден окуучу доскага келебиз. 1748-жылы заттардын массасынын сакталуу законун ачкандын мен киммин? Ломоносов. Ломоносов. Азаматсың. Кийинки Мен 1834-жылы Тобольск шаарында туулганмын. Мезгилдик системаны ачканмын. Мен киммин? Менин оюмча Дмитрий Иванович Менделеев. Дмитрий Иванович Менделеев. Азаматсың. Мен валенттүүлүк деген түшүнүктү 1853-жылы ачканмын. Мен киммин? Гүлнур. Франклин. Франклин. Бул окумушту Франклин болчу. Азаматсың. Мен нормалдуу шартта газдын көлөмүн эсептеп чыкканмын. Мен киммин? Менин оюмча Амадео Авогадро. Авогадро болчу. Азаматсың. Демек, бул конокторду биз жакшы маанайда тосуп алалы. Отургула. Балдар, экранга көңүл бурабыз. Бул жерде биз химиядагы негизги түшүнүктөрдү кайталоо максатында төмөндөгү оюнду ойнойбуз. Канча мезгил бар? 7 мезгил бар. Азаматсың. Канча группа бар? 8 группа бар. Алюминий канчанчы группада жайгашкан? 3-чү. 3-чү группада. Туура жооп бердиби? Туура экен, Азаматсың. Ичинен кайсы элемент 8-чи группанын элементи болуп эсептелинет? Кол көтөрүп жооп беребиз. 8-чи группанын элементин табабыз.
Кайсыл элемент 8 группанын элементи? Биринчи топтон Гүлнур жооп берем деп атат. Гелий. Гелий элементи текшереличи. Туура экен, а? Балдар, үйгө кандай тапшырма берилген? Ким айтып коет? Сутектин колдонушу жана касиети деген тапшырма берилген. Анда балдар, үй тапшырманы сурап алуу максатында силер менен чынжырча оюнун ойнойбуз. Баарыбыз колдорубузду бири-бирибизге бириктиребиз. Анткана эмесе, сутек боюнча үйдүк тапшырмадан силер эмнелерди билдиңер? Сутек катар номери боюнча биринчиде жайгашкан. Сутек газдан да жеңил. Сутектин массасы 1. Сутек биринчи группада жайгашкан. Сутек чисиз, Сутек металл эмес. сутек түсүз, Сутек абадан жеңил. Абадан жеңил. Сутек коваленттүү байланыш менен байланышкан. Коваленттүү байланыш менен байланышкан. Азаматсыңар экинчи топ үйдүк тапшырмага Сутек жер семирткичтерди алууда колдонулат. Сутек тамак аштарда кеңири колдонулат. Атомдук энергияда колдонулат. Сутек өсүмдүк майын алууда колдонулат. Сутек ракетанын отуну катары колдонулат. Сутек абадан жеңил. Сутек метин спиртин алууда колдонулат. метил спиртин алууда колдонулат. Силер дагы үйдүк тапшырмага жакшы даярдалып келипсиңер. Анда биринчи топко дагы. Анда балдар экранга көңүл бурабыз. Бул жерде ребусту тапсаңар, бүгүнкү биздин өтүлүүчү жаңы сабагыбыздын жаңы темасы келип чыгат. Ребуска көңүл бурган жаңы теманы табабыз. Биринчи элемент кайсы элемент? Галлий. Галлий. Экинчи элемент? Астат. Астат, азаматсың. Үчүнчү элемент? Литий. Литий элементи, азаматсың. Кийинки элементти ким айтат? осмий, Осмий элементи, азаматсың. Кийинки элементи? Германий, азаматсың. Никель. Никель элементи. Анда балдар биз ребусту ачып алдык, Бүгүнкү өтө турган сабагыбыздын темасы галогендер, алардын жалпы мүнөздөмөсү, касиеттери боюнча бүгүн маалымат аласыңар. Анда эмесе окуу китебине көңүл бургула балдар. 195-беттеги параграф 51-ди ачабыз. Анда балдар, бүгүнкү сабагыбыздын максаты галогендерге жалпы мүнөздөмө бересиңер. Табигатка кездешүүсү, алынышы боюнча окуп үйрөнөбүз. Физикалык, химиялык касиеттерин айтып бере алабыз жана колдонулушун үйрөнөбүз. Балдар, галогендер булар Менделеев түзгөн мезгилдик системанын 7-чи группасында жайгашат. Демек балдар, 7-чи группада жайгашат. Негизи кыргыздар 7 деген сан бул ыйык сандардын бири. 7 жөнүндө силер эмне 7 саны жөнүндө эмнелерди билесиңер? Жет атабызды. Жет атабызды. Манастын жет осуяты. Манастын жет осуяты азаматсың. Анда балдар, 7-чи группадагы элементтерди атайбыз. Кайсы элементтер экен? Астат. Бул элементтер галогендер деп аталат. Галоген бул грек тилинен которгондо туз пайда кылуучу деген маанини билдирет. Ар бир элементтин өзүнүн ачылуу тарыхы бар. Мисалы үчүн 1886-жылы француз химиги Моиссан Тор деген элементти ачкан. 1826-жылы француз химиги Антуан бром элементин ачкан. 1811-жылы француз химиги Бернар Куртуа иод элементин ачты. Ал эми швед химиги Шейле 1774-жылы хлор элементин ачкан. Атомдук түзүлүшүнө карай турган болсок, балдар, атомдук түзүлүшүндө биз элементтердин катар номерине көңүл бурабыз. Фтор элементинин катар номери канчага барар экен? 9га барар экен. Демек фтордун айланасында 9 электрон айланып жүрөт дегенди түшүндүрөт. Хлордун катар номери 17ге барабар. Эми балдар, атомдун түзүлүшүн карасаңар, бардыгынын аягы 5 менен бүтүп атат. Буга эмнеси? 5-чи мезгилде жайгашкан ошондуктан. Ооба, бул деген 7 деген бул группанын санын билдирет, ал эми 5 деген сан бул мезгилдин санын билдирет. 5-чи мезгилде жайгашкандыктан мына карасаңар, бардыгынын акыркы саны 5 менен бүтүп атат. Демек, галогендер 5-чи мезгилде жайгашыптыр. Табигатта галогендер
birikmeler түрүндө кездешет. Мисалы үчүн, натрий хлор, биз кадимки колдонуп аткан тузда, калий хлор, кальцийдин фториди, булар туздар катарында birikmeler түрүндө кездешет. Балдар, экранга көңүл бургула. Бул жерде галогендердин эмнесине көңүл бурат экенбиз? Лабораторияда Алынышына, биринчи лабораторияда алынышын карайбыз. Бул жерде лабораторияда алынышында крахмалды көк түскө боеп атат. Анда бул реакцияны окуйлучу. Марганецтин хлориди плюс суу бөлүнүп чыкты. Бул жерде калий иодиди менен калий хлорид хлордун ортосундагы реакцияда крахмал көк түскө боелот экен. Ал эми фтор менен хлорду өнөр жайда электролиз жолу менен алынат экен. Эми балдар, галогендердин физикалык касиеттерине көңүл бурабыз. Бул жерде физикалык касиетине дегенде балдар, булар газ абалындабы, суюкпу, катуубу, алардын жытына, анан өңүтүсүнө көңүл бурабыз. Бул жерде карайлычы, биринчи фтор элементи бул абал боюнча газ экен, ачык жашыл түстө, кескин жыттуу дейт. Хлор элементи газ абалында сары жашыл түстө, кескин жыттуу, тунчуктургуч газ деп атат. Бром элементи бул суюк түрүндө болот экен, суюк түрүндө. Булардан айырмасы суюк болуп атат, кара кром түстөгү кескин, сасык жыттуу элементтердин катарын толтурат экен. Йод элементи катуулса, металлдай жалтырак, кескин, жыттуу элемент. Бул галогендердин биологиялык маанисине көңүл бурабыз. Балдар, бул жерде фтор биздин организмибизде сөөктөрдө, тиштерде, бездердин зат алмашуусунда, нерв жана булчуң клеткаларында болот экен. Хлор карайбыз. Хлор эмнени жөнгө салат экен? Алиаска хлор жөнүндө айтып койчу. Ал зат алмашуусун жөнгө салат. Чачтын өсүүсүндө, кандын плазмасында жана ашказанда согуунда. Ашказан соогунда хлор элементи кездешет экен. Азаматсым отура кой. Бром элементи организмде эмнени жөнгө салып турат? Нурайым? Нерв процессин жөнгө салат, деңиз балырларында топтолот. Деңиз балырларында топтолот. Отура кой, азаматсым. Йод элементинин мааниси кандай? Айназик? Жаракаттарды дезинфекциялоодо, калган бездердин оорулардын биолог дарылоодо, нерв системасын дарылоодо. Калган бездердин ооруларын дейт. Богок ооруса, бул богок оорусун дарылоодо, нерв системасын дарылоодо йод элементи мааниси чоң. Галогендердин ичинде биз хлор элементине кайрылып көрөлү. Хлор элементи кайсыл жерлерде кездешет? Сууну дезинфекциялоодо, органикалык эритмелерде, кагаз кездемелерди агартууда, дары-дармектерде, туз кислотасын алууда, органикалык хлоридтерди алууда, органикалык заттарды хлордоодо жана бром менен йодду алууда хлор элементи эң кеңири колдонулат экен. Анда балдар, жаңы теманы түшүнүп алдык. Китепти ачабыз дагы, китептер менен иштейбиз. Мен топторго өз-өзүнчө тапшырма берейин. Биринчи топ силер галогендердин организмге мааниси, биологиялык маанисин эсилдеп чыгабыз. Презентация түрүндө. Экинчи топко балдар, китептен 200-чү беттеги номер 8-ди иштейбиз. Бул жерде криолит тузу берилген. Криолит тузунун силер массалык бөлүштөрүн эсептеп чыгарасыздар. Тапшырма түшүнүктүүбү? Анда эсептеп баштадык. Тапшырма боюнча топтор тапшырмаларына даттар күттүңөрбү? Ооба. Экинчи топтон кимдер жооп берет? Досуна келсин. Бурай. Келгиле.
Бул жерде биз хлорид тузунун мол массасын эсептедик. Эмелин тапканда жалпы эсеп 187 болду. В процентинде натрий экинин проценти 25%-ти түстү. Ал эми алюминийдики 14%, темирдики 60%-ти түзүп, жалпы процент 100% болду. 100% болду. Мисал туурабы топтогула? Бул жерде 187 грамм болду түзүптүр. Азаматтар отурабы. Биринчи топтун тапшырмасына ким жооп берет? Доскага ким келет? Айназик, Борос келгиле. Биз второй элементтин биологиялык касиеттерин карап чыктык. Алар тиштерди, нервтерди жана сөөктөрдү, булчун клеткаларда зат алмашууда кеңири колдонулат. Туура жооп бердиби? Ооба. Анда балдар биз топтор менен бүгүн галогендер деген теманы өтүп атабыз. Галогендерге маанисин караганыбызда галогендер көбүнчө газ абалындагы элементтер экен. Демек, биз лабораториялык иш жүргүзүп көрөлү. Биздин биринчи топтон окуучубуз Айбике газ абалындагы заттын бөлүнүп чыгышын бүгүн лабораториялык түрдө бизге көрсөтүп берет. Айбике, сен бул реакцияны кандай жүргүздүң? Түшүндүрүп берчи балдарга. Мен бул баклажканын ичине уксус кислотасын коюп, ага сода салып, жана шариктти баклажканын оозуна кийгиздим. Бул жерде реакция жүрүп, көмүр кычкыл газы бөлүнүп чыгат дагы, шарды үйлөдү. Шарды үйлөө да. Демек, бул жердеги шарикти үйлөгөн бул кайсы газ экен? Көмүр кычкыл газы биздин шаригибизди үйлөп берди. Азаматсың, отура кой. Анда балдар, бүгүнкү сабагыбыз да ушу менен жыйынтыкталып калды. Сабакты бышыктоо максатында мен силерге тесттин ссылкасын таштаймын. Силер ал тестти иштеп, кайра мага жөнөтөсүңөр. Бул жерде жекелик дагы, топтук дагы иштейбиз. Ортодо топтор менен ортодо иштесеңер да болот, жекелик иштесеңер да болот. Бирок силердин жооп берген балыңар топтук баада бааланат. Анда мен силерге тесттин ссылкасын таштаймын. Анда балдар сабакты бышыктоо боюнча тесттик жоопторуңар мага келип түштү. Бул жерде биринчи топтогулар 6 суроонун 4 суроосуна туура жооп бериптир. Ал эми экинчи топтогулар 6 суроонун 5 суроосуна туура жооп бериптир. Анда балдар бүгүнкү сабакка баарыңар активдүү катышып бердиңер. Сабакка катышып бергениңер үчүн чоң рахмат айтамын. Үйдөн дайыма изилдеп, активдүү болуп, сабактарга дайыма өзүңөрдүн активдүүлүгүңөрдү көрсөткүлө. Анда эмесе балдар, биз сабакты баалап алайлы. Биринчи топтор менен баалaganda биринчи топтун жүкөлөрүнүн жалпы саны 11 болуптур. Азаматсыңар, бул топтук баалоо. Ал эми экинчи топтун жүкөлөрүнүн саны 13 болуптур. Ал эми жекече баалоодо бүгүн сабакка өзүнүн активдүүлүгүн көрсөткөн Айназик 5, Айбике бизге тажрыйбаны жүргүзүп берди. Айбике 5, Гүлнур эң жакшы жооп берди. Гүлнурга 5. Ал эми экинчи топтон Аленага 5, Сейдегүлгө 5. Ал эми Алиаскарга, Ороско 4 койдум. Бул жакта Нурайым 4, Адинай 4. Калган окуучулар дагы бүгүнкү сабакка эң активдүү катышып бердиңер. Азаматсыңар. Бүгүнкү сабагыбыз ушу менен аякталды балдар. Саламатта калгыла, көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат.